Президент Садыр Жапаров УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевди Кыргыз футбол федерациясынын башына барууну сунуштады. Бул тууралуу мамлекет башчы кабар агенттигине берген маегинде айткан. Учурда президенттин бул билдирүүсү интернет айдыңында жана коомчулукта кызуу талкуу болуп жатат. Алардын көпчүлүгү Камчыбек Ташиевди ушул кызматты жетектеп, футболдун өнүгүшүнө салым кошсо дешет. Мен ойлойм, ушу Ташиев, Камчыбек Кыдыршаевич накта ушу оңдой турган адам да. Бул футболду да бир жагынан жүрөгү менен сүйөт, башка спорттордо, то есть бүт социалдык тармакты карап жүргөн адамдар да, президент да, Ташиев да. Ошон үчүн мен толук кандуу колдойм. Азыркы моментте бутка туруп фундамент куруп атканда эмне ушундай адамдар керек. Анан мамлекет жакшы карап атат азыр. Сын пикирлерге алынып жатса дагы мен ишенем, ар бир жерде негизи эле дисциплина биот класста болот да, тартип. Камчыбек Кыдыршаевич ал должностька келе турган болсо тартип бекем болот го дейм да. Албетте өзүнүн дагы үзүрүн тез арада берет. Бирок спортто эң негизги нерсе дисциплина. Ошол дисциплинаны коюп, туура багытталып, анан талап күчөтүп туруп, жакшы багытта иш жүргүзсө жыйынтыгы көп күттүрбөйт деп ишенем. Футбол боюнча курама командага акыркы убактарда тиешелүү шарттар түзүлүп, ырааттуу каржылоо башталган. Алсак Борбор Азияда биринчилерден болуп Жалалабадта Барселонанын футбол клубу ачылып, ишмердүүлүгүнө 5 айдын жүзү болду. Бул аралыкта спортко таланттуу балдар кабыл алынып, машыктыруу менен бир топ натыйжага жетишилген. Стадиондорду дүйнөлүк стандарттарга ылайык келтирип, жаңылануу башталды. Быйыл футбол тармагына 5 миллион доллар акча бөлүп берүү ниетин президент Садыр Жапаров билдирген. Аракеттер болду, жакшы эле бардыгы эле салымын кошуп атты. Федерацияда оюнчуларда, тренерлер, бирок биз баягы деңгээлге жете алган жокпуз. Өзбекстандын деңгээлине же башка мамлекеттердин деңгээлине жете алган жок, себептен каражат каралбай келген, инфраструктура жок болчу. Анан бүгүнкү күндө ошол жыйынтыгы ушундай болуп атат футболдун. Бирок азыркы бийлик салым берип аткан футболго, не только футболго, вообще эле спортко жакшы болуп атат. Ошондуктан азыр каражат бөлүнүп, инфраструктура дагы өнүгүп, ошол бүт проблемный иштердин баардыгын бүгүнкү күндө биз көрүп атабыз. Ошонун баарын оңдойбуз деп жаңы бийликтин аракети өтө чоң. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин орун басары Камчыбек Кыдыршаевичтин футболго болгон мамилеси жана футболго болгон салымы өтө чоң. Биздин Жалалабад шаарында Барселона академиясы курулуп калышына бирден бир себепкер киши бул Камчыбек Кыдыршаевич болду. Жалалабадтын футболуна чоң салым кошом деп, кыргыз футболуна чоң салым кошом деп, футболду өнүктүрүү максатында ушул иштерди кылып атат. Республикалардан келип атат, Өзбекстандан келип атат, Казакстандан келип жатат, Франциядан заявкалар түшүп атат, Африкадан заявкалар түшүп атат. Ошон үчүн кызыгуу чоң. Ошондой чоң инфраструктура түшкөнгө дагы ошол чоң салым кошкон кишилер бар. Ошолорго да рахмат. Азыр өзүңөр билгендей, өлкөбүздүн башчысы Садыр Нуркожоевич ошол аны менен чогуу ошол Камчыбек Кыдыршаевич да спортту жакшы колдоп атат. Азыр эми жакшы өнүгүүлөр болот деп ишенем. Кызыгуу өтө чоң. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Азия кубогунда жакшы жыйынтык көрсөтө алган жок. 2 жолу жеңилип, 1 жолу тең чыгып, ошентип оюнун жыйынтыктады. Бул өз кезегинде спортчуларга, анын ичинде футболчуларга мындан дагы жакшы шарт түзүү, аларга болгон көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгын көрсөттү. Буга чейин Камчыбек Ташиев Жалалабадтагы Курманбек стадионунун курулушу менен таанышып жатып, тиешелүү жетекчилерге төмөндөгүдөй тапшырмаларды койгон. Бүгүн жасашыбыз керек, бүгүн керек, эртең керек бизгечи. Федерациялар мына жүрөт мына 15 жылдан кийин эмне кереги бар бизге? Бизге азыр керек. Мына кече көрүп атасыңар, мына кечегиде чоң Азия чемпионатында биздин Кыргызстаныбыз ушунча мамлекеттер арасында почти акыркы орунда ийди. Ушунун баардыгы ушу последствия ушундай федерация жасайт, план жасайт жүрөсүңөр. Муну давай билсек, олар кандай экен? Олар бузса болобу, болбойбу буларды? Раздевалкасы, кийине турган жабашкалардын баардыгы. Даярда эле кармап эле кылып бер деп турбастан жасагыла ушунун баардыгын. Жасагыла. Мунулардын баарын бузгулам, бузуп туруп башкадан оңдогулам мунулардын баардыгын. Бузуп башка реконструкция жасагыла. Ал ортодо Кыргыз футбол союзунун аткаруу комитети менен президенти Медербек Сыдыков мүнөтүнөн мурда кызматын тапшырды. Мындай чечим улуттук курама командасынын 2023-жылкы Азия кубогундагы өткөргөн оюндарынын жалпы жыйынтыгына байланыштуу кабыл алынганы маалымдалган. Ал эми Камчыбек Ташиев Кыргыз футбол федерациясынын жетекчилик кызматына баруусу боюнча комментарий берилет. Кыргыз футбол союзунун жетекчилигин шайлоо 19 февралда өтөт.
Асия Сыдыкова, Аскар Маматисаков, Регион телеканалы, Жалал Абад.